Бул видеодо мен сиздерге товарларды кантип сортировка, фильтровка кылабыз ошону көрсөтүп берем. Жана карап аткан сумкалар боюнча эле кете берели. Бул жакта эң биринчи бул үстүңкү иероглифтер боюнча разбор кылалы. Мына бул биринчи иероглифти бассаңыздар, бул все сумки дегенди билдирет да. Мына ушундай 4 иероглиф чыгат. Бул биринчиси бул все сумки дегенди билдирет. Азыр ушул басылып турат да, баардык сумкалар чыгып атат бизге. Андан кийин бул астыңкы экинчи иероглиф бул бизге аябай надежный, ишенимдүү поставщиктердин, магазиндердин сумкаларын чыгарып берет да. Басып көрөлү. Вот мына ушинтип издесеңиздер болот. Андан кийин бул үчүнчү иероглиф бул баасы кымбаттан арзанды карай чыгарып берет да. Эң кымбаттан баштап ылдый кетет да. Например, кирип көрөлү. Вот мына көрдүңүздөрбү, ценасына аябай кымбат сумкалар. Эң кымбат сумкалардан баштады дагы ылдыйды карай арзанды көздөй кетет да. Мына көрдүңүздөр, канча миллион юан болгон сумкаларды көрүп атасыздар. Эми андан кийин эң астыңкыны бул көрүп атасыздар. Бул болсо наоборот арзандан баштап кымбатты карай чыгарып берет да. Кирип көрөлү. Эң арзан сумкалардан баштап мына 0,55, 0,99 деп турат да. 1 юан, 2 юан. Бирок биз арзан экен деп эле кызыгып заказ бере бербеш керек. 0 юан деп тургандар, значит, это брак да. Какой-то бир брак бар, же болбосо ишеничтүү эмес да. Ошон үчүн арзан экен деп эле заказ бере бербеш керек. Вот мына улам кымбатты карай кетип атат. 3 юан, 3,9, 4 юан, 5 юан ушинтип арзандан баштап өйдөн карай кетет да. Андан кийин бул иероглифти бассак, бул бестселлер, башкача айтканда хит продаж болуп аткан сумкалар да. Мына аябай хит продаж болгон сумкалар да. Спрос көп болуп, аябай жакшы спрос болуп аткан сумкалар. Андан кийин бул кубик болуп сүрөт турган, бул болсо, например, бизде мындай фотолор чоң болуп көрүнүп атпайбы? Муну басып койсоңуздар, описаниялары чоң болуп чыгып калат да. Мына өзүңүздөр ыңгайлуу кылып коюп алсаңыздар болот. Андан кийинки бул жакта болсо 4-үнчү иероглифти бассак, бул бул жактан да ошондой өзүңүздөр тандап алсаңыздар болот. Бул жерде перевод менен которуп алсаңыздар болот. Например, бесплатная доставка болгон сумкалар да. Бул биринчиси. Бесплатная доставка дегенде сиздер ойлобоңуздар, Бишкекке чейин бесплатная доставка депчи. Андай эмес, бул ошол по Китаю да, Кытайдын ичиндеги ошол биз берип аткан карго компаниянын адресине чейинки келе турган доставкасы бекер болгон сумкаларды чыгарып берет да. Ал эми экинчиси бул Тимолдун значогу көрүп атасыздар. Например, Тимолдун сумкалар керек десеңиздер, муну басып туруп, анан могу астындагы оранжевыйды басып издей бересиздер да. Бул Тимолдун сумкалары. Тимол деген өзүнчө сайт, Taobao сыяктуу өзүнчө сайт. Бирок Taobaonун ичинен дагы ушул Тимолдун товарларын тапсак болот. Тимолдун товарлары аябай качествосу эң жакшы, юридикалык жактан катталган мыкты товарлар болуп эсептелет да. Андан кийин, например, бул болсо үчүнчү золотые монета бере турган сумкаларды чыгарып берет. Дүйнө жүзүндөгү сумкалар деп ушинтип баарын скриншот кылып алып, перевод менен которуп ушундай издесеңиздер болот да. Анан бул +7 деп турган, бул да аябай интересный неме да. +7 деп турган бул 7 күнгө чейин сиз эгер товар заказ кылып, бирок кайра ойлонуп алгыңыз келбей калса, же жакпай калса, кайра возврат кылса боло турган сумкаларды ушул жакта тапсак болот да. Ушундай. Андан кийин бул болсо ценовой диапазон. Мында сиздер канча сомдон канча юандан канчага чейинки сумкалар керек. Например, мынтип туруп 10 юандан мисалы 50 юанга чейинки сумкалар керек деп ушинтип бааны өзүңүздөр коюп туруп издесеңиздер да болот да. Вот ушундай. Анан ушул ценадагы сумкаларды чыгарып берет. Так ушинтип товар издөдө сортировка кылып алсаңыздар болот.